депутаттардан да коомдо да бир кээ бирөөлөр айтып атат, өлүм жазасын киргизиш керек депчи. Жанагы 4 кармалган киши, жигиттер бүгүн СИЗОго жеткирилет турабы. Эгерде силер общий режим менен жөн эле койсоңор, канча күн жашашат алар? Эгерде кайтарбасак, ошо зектердин арасына жөн эле кое берип койсок. Андай кылып койгонго биздин укугубуз жок. Алар кармалгандайында аларды биз карап турушубуз керек. Бир жуманын ичинде бир жумадай да жашабай калат да турабы, ачыгын айтканда. Демек, биз билебиз, эгерде аларды өзүбүз кайтарбасак, следствие бүткөнчө эле зектер өздөрү аны өлүм жазасын эметип коет. Демек, биз ошолорду өзүбүз кайтарып атырбыз да турабы. Өлүмдөн сактап калайлык, сотко чейин болбойт, аларга менен бирдеме болуп калса, силерге иш козгойт турабы, сотрудниктерге, ГУИНге иш козгойбуз. Эмне караган жоксуң аларды, эмне өлтүртүп койдук депчи. Демек, в принципе, бар экен да өлүм жазасы аларга. Булар деген эми ачыгын айтканда көп жашабайт. Эгерде биз отдельный камерага кармабасак, кайтарбасак ошолорду, аларды да сабап койсо дагы кызматкерлерди иш козгойбуз турабы. Эмнеге карабайсыңар, эмнеге сактаган жоксуңар дегендери. Ошондой болот да, азыр кайтарып атасыңар да аларды. Башка заключенныйлардан өзүнчө кайтарат да андайларды турабы. Ооба, биз баардык кылмыштарыбызды кайтарууга милдеттүүбүз. Жок, ушундай категория осужденныйларды өзүнчө кайтарат да турабы. Башка осужденныйларга да жакпайт да мындай нерсе. Эч кимге жакпайт. Ооба, өмүрүндө коркунуч келсе, башка камералык. То есть биз наоборот кайтарып атабыз ошолордучу. Ошондуктан мен оюмча өлүм жазасы бүгүн деле бар. Жөн эле койсок эле 3 күндөн кийин эле камерадан чыкпай калат негизи. Ошол төртөө зордуктап атканда, өлтүрүп атканда ошого бир жаза болот, соттолобуз, өмүр бою түрмөдө отурабыз деген да ой да келген жок болуш керек. Биз мен оюмча ошону көбүрөөк пропаганда кылышыбыз керек. Что баягы любой бир ким кылмыш кылбасын көзү ачылат, жаза болот. Особенно зордуктоо менен зонага баргандан кийин кайра кайрылып келбейсиң дегендей бир пропаганда кылышыбыз керек окшойт да. Эмне үчүн дегенде ошолор баягы билбей туруп, көп ойлонбой туруп жазап атышат көп нерсеничи. Если баягы педофил эмелер болсо, педофил постоянно серийнейлер болсо, түшүнүктүү ал орукчандар.